Кечки саат 7. Келечекте журналист болууну кыялданган Алия НТС-тин академиясынан билим алууга ашыккандардын бири. Бир ай бою бул кесиптин ички сырлары менен таанышып, билим алып чыккан Алия бул кесипти тандоо менен жоопкерчиликтүү кадам жасап жатканын өзү да жакшы билет. Немного волнуюсь и переживаю, потому что это наша первая презентация, но надеюсь, что у нас все получится, потому что мы к этому готовились. Бүгүн Алия өзү сыяктуу журналистикага кызыккан улан кыздар менен чогуу даярдаган долбоорду алгачкы жолу сунуштады. Бир ай мурда эле 16 жаштагы кыз кайсы кесипти тандашын билбей, бир туруп медициналык билим алууга кызыкса, бирде медиа тармакты тандап алгысы келип турган. Жашоосундагы чоң бурулушка бир окуя себеп болгон. Я искала себя в чем-то. Мен кайсы жолду тандасам жана өзүм кызыккан хоббилер менен кантип айкалыштырсам деп ойлонуп келгем. Анан эле ата-энем мага бир айлык академия курсун тартуулап калышты. Башында алар бул кесипти көп деле жактыра беришчү эмес. Кийин мен окуу борборунда болгонумду толкундануу менен айтып бергенде алар менин бул жолдон артка кайтпай турганымды түшүнүштү. Туура жолдо баратканыма кайра сүйүнүштү. НТС академиясында учурда 17 окуучу окуп жатат. Баары ар кандай курактагы адамдар жана өмүр тажрыйбасы да бири-бирине окшош эмес. Бирок буга карабай 17 адамдын башын бириктирген бир кыял бар. Ал журналистика кесиби. Бир айлык курстун негизинде биз болсо жакшы жаштар менен бири-бириз менен тааныша алдык. Ушул эле курстун негизинде кантип презентация кылууну, кантип маалыматты жеткиликтүү кылуу, ошол эле учурда кандай нерселерди кандай катачылыктарды кетирбегенди дагы үйрөнүп алдык десек болот. Себеп дегенде маалымат берүүдө кандайдыр бир катачылыктар эң маанилүү ролду ойнойт. Эгерде кандайдыр бир нерселерге биз маани бербесек, биз берген маалымат же биз берген билим ал болсо түшүнүксүз же болбосо жеткиликтүү болушу мүмкүн эмес. Телекөрсөтүүнүн ички сырлары менен таанышып, көрүүчүлөргө байкалбаган нерселерди өз көзү менен көрүү. НТС академиясына билим алгандарга бул үчүн сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алар жаңылык, ТВ долбоорлор кантип даярдала турганын үйрөнүшүп, ошол эле убакта өздөрү да журналист, автор, алып баруучу болуп көрүшөт. Театры оперы и балета в эпицентре скандала. Артисты Храма искусств недовольны тем, что театр предоставил свои сцены для проведения соревнований по компьютерной игре Dota 2. Өзгөчө методика жана интерактивдик билим берүү үчүн ар бир угуучуга ылайыкташкан ыкма иштелип чыккан. Анын жардамы менен кыска убакытта тележурналистиканын эң маанилүү, жалпы негиздерин окуп үйрөнүп, тажрыйба алууга мүмкүн болот. Люди, которые приходят к нам, говорят о главной своей проблеме. Бул жердеги адамдар элдин алдында сүйлөөдөн сүрдөйбүз, көпчүлүктүн алдына чыгуудан коркобуз деп айтышат. Бирок мен аларга түшүндүргөнгө аракет кылам. Бир же эки адамдын алдында сүйлөө оор болушу мүмкүн. Ал эми 10 000 адамдан коркуп жатканын түшүнүү алда канча оңой. Анткени алардын жүзүн көрбөйсүң деп айтам. Эч нерседен коркпош керек. Эгерде алдыга максат койсоң, ал үчүн баарын жеңүү зарыл. Алдыга умтулуш керек. Эң башкысы бир ай ичинде бул жакта билим алгандар кыялдары ишке аша турганына ишеништи. Кээ бирлер үчүн НТС академиясы келечекте кесип тандоодо чечим кабыл алууга жардам берди. Башкалар үчүн бул окуу билим алуу эч качан кеч эмес экенин көрсөттү. Демек кыялдарды орундатууга адамдын жаш курагы эч тоскоолдук жаратпайт. Кыргызстандан Россияга 8 жыл мурда качып кетип, эл аралык издөөдө жүргөн 29 жаштагы Хуснидин Зайнабидинов Магнитогорск шаарындагы жарылууларга байланыштуу иште шектелип кармалды. Эми ар бири өз жолун тандап алышы керек. Окуучулар академияда билим алууну улантабы же бул жерде алган билимин башка тармакта колдонобу өздөрү чечишет. Ал эми алардын ордуна таланттуу, тырышчак жаңы окуучулар келишет. НТС академиясы 18 февралдан тарта окутууну баштайт. Нурзада Сыдыкбекова, Сабина Дамаскина, Жанарбек Долдурбек уулу, Нурбек Капаров, НТС.